Бакыт жазыпсыңар эмеде жан дүйнөнү Facebook'tan окудум да, жан дүйнөнү башкарганды үйрөнүш керек. Эң биринчи бул жан дүйнөнү башкара билиш керек бул жашоодо депчи. Анан ошону кандай кылып жан дүйнөнү башкарыш керек деп. Жөнүндө. Эгер бул илимге азыр кире турган болсок, эң биринчи адам өзү эмнеден турат? Адамда 4 дүйнө бар. Биринчи дүйнө адамда акыл дүйнөсү. Жаздыңарбы? Экинчи адамда сезим дүйнөсү. Үчүнчү адамда жан дүйнөсү бар. Бул 3 дүйнөнү мисалы угуп билип эле жүрөсүңөр да, адамда бар экенин. Андан башка адамда 4-чү дүйнө бар. Бул керемет дүйнө деп коет. Эгер адам ушул айтылган 4 дүйнөнү бириктире алган болсо, адамдын автоматически жашоосу керемет дүйнөгө айланып кетет. Ал керемет дүйнөгө кандайча биригет? Качан адам өзүн тааный баштаганда, адамдын акылы эң бир нерсеге кармалбаган сымап сыяктуу нерсе да, ойду мындай кетип калып атпайбы шуулдапчы. Мына ошонун баарын токтотуп, акылды, сезимди, жан дүйнөнү бир стерженге байлагандай болот да, түптүз. Ошондо адамга энергия толо баштайт. Канчалык адамга энергия толо баштаганда адам ушунчалык жан дүйнөлөрүнүн баары ачылып отуруп, анан адамдын бул жердеги жанагы эки мээси деп коет го, полушария. Экөө кошулат. Экөө кошулганда адамдын жашоосунда керемет дүйнө башталат. Керемет дүйнөгө түшүп атканда мына кээ бирлер отурганда билишпей айтып калып атпайбы, мен балкый баштадым деп. Ошондо балкуу энергетикасы пайда болот да, адамдын баскан турганы бүт эле көлкүлдөп эригендей болуп жүрөт да. Ошол маалда адамга бүт нерсе доступный болуп калат. Анткени адамдагы аң сезим, көмүшкө аң сезим, булардын баары бир стерженге, бир обушко биригип иштеп калгандан кийин адам өзү мындай айтканда ааламга айланып калат да. Ааламда баардык нерсе аткарылып турат да. Ошон үчүн кереметти адам өзүнөн ача алса болот, керемет дүйнөнү. Ошон үчүн дайыма адамдын энергетикага толуп жүрүш үчүн адамдын көңүлү ток болуш керек. Канчалык адамдын көңүлү ток болгон сайын адамга Кудайдын нуру түп келип турат. Дилине. Дилде Кудайды эмеспи? Дил ачык болот. Дили ачык адамдын көңүлү дайыма бир ыргакта болот. Бул улуу ыргак деп коет, Кудайдын ыргагы. А Кудайдын ыргагындагы көңүлгө оору жукпайт, дат жукпайт, эчтеке жукпайт. Качан биз ушундайлардан кесилип калганда, же куружалак калганда, биз ошондой түрлүү кырсыктарга, түрлүү нерселерди өзүбүз табабыз. Анан өзүбүз таап алабыз, анан Кудайды сыноосуз деп анан Кудайды карап отуруп жагандай эмес. Себеп дегенде Кудайды сыноосуз деп койгондо бир жери жакшы, биз ошол убакта Кудайга кайрылабыз. Оорубасак, бирдеке барсак, бул кандай кайрылсак да биз ошол Кудайдын энергетикасын өзүбүзгө тарта баштайбыз да. А эгер сиз ойлоп көрсөңүз, эртең менен баштап кечке чейин Кудайдын энергетикасында болсоңуз, учур деп коет го, учурда болсоңуз, анда ошол учурдун энергетикасы сизди эч качан кырсыкка да кабылтпайт эле, оорутпайт эле. Биз андан үзүлүп калганбыз да. Башка бирөө бир чапса, о Кудай дейбиз. Бирөөгө ресторанга кирсе Кудайды унутуп коебуз. Ушундай бир адам өзү бир жылкы мүнөз болуп атпайбы? Себеп дегенде адамдарды ушунчалык алып келген башка бир күчтөр бар. Биз тааныбаган күчтөр бар. Биз аны угабыз, бирок анын ишин аткарабыз да, жана эле сүйлөшүп атканда айтып кетпедикпи, жиним келип атат деп.
Kimin emne kelip atat? Kim kelip atat? Jinim kelip atat. Ошол нерсе автоматик иштейт. Аны билбей biz чакыра беребиз. Ошон үчүн биз ар бир сөзүбүздү баамдай билсек, ар бир сөзүбүздү таңдай билсек, анда биз улам өшүүнүн үстүндө болобуз. Улам кереги жок нерседен тазаланып, алынып чыга беребиз да. Дагы кимде суроо бар? Менде суроо бар Бакыт экен. Жакшы адам, ушундай мээримге толгон адам, ушундай сүйүү мээримге толуп, дурук байкабастан бирөөгө карама каршы сүйлөп туруп, оозунан мындай терс сөз, терс энергия дейбизби, ачууланып, бирөөгө жаман сөз сүйлөп жүрсө, ошол мээримге толгон адамда ошол кара энергия ошол кишиде сакталып калабы же өзү менен өзү жок болуп кетеби? Сакталып калат. Себептен ал кишиде биринчиден ал кара энергия чыга элек болчу да, бар болчу да. Ал бар үчүн ал чыкты да. Бар үчүн. Ачуу менен чыгарды. Ал ошол канчалык өзүнүн арыбымын же тазамын дегенде да, анда ал нерсе түпкүрүндө жаткан нерсе болчу да. Ал чыгып атат. А эгерде ошол адамда жатпаса, толугу менен тазаланган адам болсо, андай сөз чыкпайт анда. Ал сөз чыкмак эмес. Чыкмак эмес. Башка бирөө болсо да ой деп күлмөк. Себеп дегенде анте болбойт болчу да. Жок нерсени ал кактан алат. Мисалы биз бүгүн 5-измерение деп атпайлыбы? Аякта жок да бул нерсечи. Аякта ошону сен кылайын десең да кыла албайсың да. Жана улуу цивилизацияга барганда айтат го. Силер кандай жыргал жашайсыңар депчи. Эмнеге силер жыргал жашап атпайсыңар десек, жок дейт. Силерде өлүм бар дейт. Сен өлө аласыңар дейт да. А бизде өлүм да жок дейт да. Өлө албайбыз дейт да. Ошон үчүн ар кандай да бул немеси. Ал жок нерсе аякта сиз ачууңуз эч убакта келбейт. Ошондой эле тазаланган, таза адамдар, ушундай балкыган адамдар дейм. Түндө түш көргөндө түшүнө жаман ойлоо, жаман түштөр кирет го. Ошо таза ошондой адамдарда жаман түштөр кирбейби? Мисалы азыр кирип алса андай адамдаргачы. Ал бир өзү тазаланганы менен генетикасы тазаланат да. Ата тектери. Муну кылган нерселерчи. Анан ошолор чыгыш керек да кандай болсо ошону. Анан адамдын түш аркылуу чыгат. Мындай берсе ага оор болуп калат да. Ошо түш аркылуу мисалы вообще тазамын деп ушунчалык момун болуп жүргөн адамдар түш көрсө түрмөгө отуруп калат. Же болбосо адам өлтүрүп атырмын деп айтат да. Мен адам өлтүрүп ойлогон десең да себептегенде ошо мурунку жагында болгон нерсени түш аркылуу жеңилдеп чыгарат да. Кече 2-3 күн мурун түш көрдүм да. Анан бир жерде чоң жыйын болот, ошо кыргызчылык жолдо жүргөн адамдардын бир боз ит тиккен чоң жерде жыйын болот да. Анан мен отурсам эле Кутман Манасчы келип калды. Анан мен байке кандайсыздар мага келип учурашып калды. Жакшы деп мен Кутмандын колуна кармадым да, келчи Кутман. Сага ошону аруу Манасчы кучактап туруп, сенен менен менден сага энергия өткөзөлчү деп 3 жолу мындай өзүмө тартып энергия өткөзүп атты. Ошонсо Кутман байке жеңилдеп калдым дейт да. Эмнеге жеңилдеп калсың? Сизден мага менден сизге өткөн энергия мени жеңилдетип койду. Азыр күпүлдөтүп Манас айтам деп ушундай аябай ыраазы болуп атат да. Ушу түшүмдө болуп атат да. Туура, азыр энергия аябай өтмө да. Азыр сиздер азыр ошол ноолар жакшы көрүп койсоңуз эле отурганда сиздин энергияңыз өтүп баштайт. Бягачы. Ушундай десе да баардыгы ошондо алыш бериш башталат да. Биз даже алыш бериш да кылбайбыз да. Биздеги бир адам жөнүндө жакшы ойлоп карайбызбы? Жок, дегили бир жагыбызда бирдеге турат да. Эгер ошол адамдын өзүн караба, жанын кара, жаны Кудай деген аябай туура да. Сен Кудайды жакшы көрсөң, Кудай сыйласаң анда ошону Кудайдай жанын кара да. Ошондо сеники туура көз караш боло баштайт да. Туура мейрим. Эми адамда мындай экен да. Адам эмнени эксе, ошону алат да. Ошон үчүн адам бар болсо да жаман нерсе ата деген жок деп күлүп, жайнап аларга сүйүү жөнөтсө жок да. Ушул аябай мени кызыктырат да. Даже адамзатты да кызыктырыш керек мисалы. Отурган адамдардын баары жаратман болуш керек да. Сүйлөгөн сөзү болобу, ойлогон ою жаратып, Райапа кандайсыз, жаркырап калыпсыз го, ушунча жалгысыз го деп туруп, Райапага айткан сөзүңүз менен ошондой энергетиканы жөнөтсөңүз, бул ошондой болот. Өтүшөт да.
Өтө сиз ошону жаратасыз да. Элим жакшы, элим ушунчалык мыкты, элимде жаманчылык жок, элим күлүп жайнап турат деген энергетиканы жаратып койсоңуз, элиңизге ошо энергетиканы жөнөтөсүз. Эгер ар ким ошентсе турган болсо, анда кыйналып жашоодун кереги жок да, баарыбыз жыргап чыгып калганбыз. Ошон үчүн ар ким жаратманы жарата билиш керек да. Өздөрүн жаратман экенин сезиш керек. Бакыт деген эмне? Көңүл тынчылык. Көңүлүң ток болсо ошо бакыт да. Ар бир учурду сүйүнө билсең бакыт. Ошо баары топтоп келип эмне? Бир бакыт. Кубаныч да. Кубанч. Адамдын жүрөгүндө кубаныч ушул бакыт. Анткени кубанычтын ичинде баары бар да. Бар. Эгер ошону сактай алсаңар, ошону өстүрө алсаңар, аны дайыма бассаңар, турсаңар деле же жатсаңар деле жүрөк кубана турган болсо, сизден өткөн бактуу нерсе жок. Себептен бакыт өзүнө баардык нерсени тартып алат керектүү. Байлыгың барбы, эмне керек баарын өзүнө тартып алат. Жаңы эле мен окуп атпайм, бакыт деген эмне десе, бирөө жазып коюптур да, неме депчи. Бакыт деген бул жыйнап койгон үйүңдү чачып жүргөн кичинекей периште депчи. Андан эле Баары кубанасыңдар. Эми ким кандай кабыл алат? Зат бирөө балага зар болуп жүрөт, бирөө үйгө зар болуп жүрөт, бирөө болсо ден соолук, бирөө телегең тегиз болуп турса, жүрөгүң сүйүнүч болсо ошол бакыт эмне? Андан өтөр Бала бакыт жок. чаканын кубанычы. Аракты мына азыркы келген маалымат боюнча жакын глотокто кылган болбойт экен. Глоток. Биз аны эчтеке болбойт, 100 грамм дарыды ичип коюп атпайбы, дарлыгы. Андай болбойт экен. Мисалы үчүн баягы Союз убагында тиги элдин баары илишти да. Баарыбыз илиштик мисалы үчүн. Эми ичпей койдук дейли. Эмне болот аны? Сиз эми ичпей койгондо сиз өзүңүз тааный баштагансыз, бул ичкен жаман экен депчи. Мурункулар кечирилеби? Мурункулар сиз эле. Кайра жаралып келе дагы жүрөт чыга албай баягы ямаданчы. Анткени баарыбыз эле кайталанып келип атабыз да. Анан алардын ичине да аяктан да тазалайт, аяктан да тарбия берилет. Бул жактан да тарбия берилет да, бардык жактан тарбия берилет да. Ал жакты бизди кандай кылып коркутат, анан тозокко түшөсүң, окуп ичпе, андай мындай дейт. Ушинтип тарбия бардык жерде бар да. Бирок эң жакшы нерсе түшүнүк экен да. Түшүнүк адамда бийиктей бериш керек, бийиктей бериш керек, бийиктей бериш керек. Ошонун ар бир тепкичинде өзүнчө жашоо болуп калат экен да ошондо. Ошол тепкичте турсаң, ошол тепкичтеги жашооду көрөсүң. Түшүнөрсүң, андан бийикке чыгасың. Медицинада колдонуп атпайбызбы спиртти? Бул кандай болот? Арак болбой калабы ошондо? Эмнеди колдонуп? Медицинада. Эми сиз муну укол сайганга болсо болот. Керек да, бирок мен азыр ичкенди айтып атам да. Очищение да просто. Денеге Ногу барбайт. акыркы алтындорго өтө атпайлыбы? Ошол балда жана эт жебегиле, арак ичпегиле деген мындай көп нерселерди айтышып атат да. Ошонун негизинде мындай карап көрсөк туура эле экен да. Мисалы этти азыр деле жей албай, жебей койбой атпайбыз да. Жейбиз да. Мындай малга бата кылып, кыргыздын бар эле малга бата кылып соет да. Ошо батада көп нерсе жатат да. Бата деген ошол аалам жерди А дегенде эле байланыштырып атпайбы? Байланыштырганда анан койчу деп анан жакшы энергетикасын берип коебу же кечирип коебу. Өткөндө да биздин бир көрөрманыбыз айтты эле го, жана Чернобыльдан кийин этти алып туруп үстүн крысит этип койсо эле ал тазаланып калат экен, текшерип көрүшүптүр деп. Мисалы үчүн жанга аралжы деп кан чыгарып атпайбызбы? Киши ооруса жана бирдеме болуп ооруп атканда садага деп сары улак союп дегендейчи. Бирдеме болсо Кудайы деп, түлөө деп өткөрүп атабыз. Ал кандай болот анда? Садага дегенде ошол малдын жаны ал агарып кетет да, ал кызмат менен кетет да. Ошон үчүн Жана этин же деген жок да, ким алга бата бер деди. Жеп алган сиздин өзүңүздөн да. Анан өргөтөлмөк белек анан жейбиз да. Жалан не дейсиз анан кийин. мен ошо Ал мисалы мына биз ошол жерде жанга жан түлөө кылабыз го. Бир гана канга гана келет да. Этин жегиз, этин өткөн көрүлөпбүз. Ошо канга бата кылып,
же канга кара күч да келет, ак күч да келет, ошодон анан экөөнүн теңдөө болот да. Анан көрүлөкмүн да мен ушундай эже. Бирок ошондо айтылбайбы жебегиле же жегиле деп. Жок, айтылбайт. Бирок байке жана сиз бияктан деле канча давай бата кылып эметинен качып атпайсызбы? Ушуна малдын өзүнүн жаны агарып кеткенин көрүп атпайсызбы? Ал кандай болот? Мисалы үчүн жакында силер мына өткөндө ким Айжамалдын эмесинде кара малды сойду, бирок ал кара мал ап-апак мүйүзү жалтыраган кучкор болуп түштү да кайрачы. Тиме жалтылдап. Ушундай көрүнүш болду. Эзептеш болуп кайра агарып келди да. Анан мен ушундай сүйүндүм да, эбичи. Таң калдымдай. Кара мал экен деп көрсөм, батагы сиз бата жайганда ошол мал кайра ап-апак кучкор еще да мынтип буралган. Тиме жылтылдап нур болуп жалт-жалт деп турат да. Мындай да аяна мисалы ким калды экен билем, биз бата жайып атканда биз көкүрөктөн өзүбүз ички дүйнөдөн суранып турабыз да. Ошол малга аяп турасың, ушунун жаны агарып кетсе экен. Кудай ушул кызмат кылып атат. Бул кызмат үчүн кетип атат да. Анан бул ушундай өзүнүн кызматын кылып кетип атат деп жөнөтөбүз да. Анан кийин эле аянга түшкөндө мисалы умайнеге ошол эле аппак кочкорлор же болбосо бир кой 5-6 баласы менен турганын көрсөтөт да. Кайда жаратыпчы. Анан аякта мен жаратман да. Аякта сени ошол десеңди кечирип коет да. Кечирип алып коюшат. Анан негизи кара мал кара нерсеге союлуш керек болчу да. Бул малдын өгү албир ашкабы, жамандыккабы? Жамандыкка союлуш керек болчу да. Мисалы жаман нерсени алып өзү мал эки эле нерсеге союлуш керек. Бири ушундай жанга жан түлөөгө, бири аксар башыл дейт. Мисалы кут алганда же өткөндө ошол эки нерсени карманыш керек да. Бизде ысырап да. Колок келди деп соёбуз, тиги деп соёбуз. Анын немесин билбейбиз да, артындагы нерсеничи. Мына бүгүн азыр кандай болуп атат да, бүгүн мындай болуп атат. Көңөр кете албайсың дейт да, алтындорго. Эмнеге кете албайсың деген суроо бергенде, силер жер менен бирсиңер жиренемечи. Жиренеге сүйүү арналуу элексиңер дейт. Же ушу жиренеге бир кызмат кыла элексиңер дейт. А силердин кетирген ата тектерден келип аткан нерселерди бар, алар эчек кеткен жок дейт. Мисалы алтынды кашып атат, тигини мынтип атат. Анын баары урпактан урпакка кетип аткан аябай чоң күнөө да. Бүгүн алтынды каспагыла деп айтканыбыз качан биздин? Ага бул эле качып атпайбы?